Бишкекте сойкулук менен алектенген 10 кыз аныкталды. Бишкек шаарынын аймагында Притон көпөлөк аттуу профилактикалык иш-чаранын алкагында милиция кызматкерлери сексуалдык кызмат көрсөтүшү мүмкүн болгон жайларды текшерүүдө. Мекемеден билдиришкендей, мындай жайлар негизинен сауналар, мейманканалар, ижарага алынган батирлер болуп саналат. Алардын ичинен бир жаранга эскертүү берилди, бир жаран 3 сутка камакка алынды, 6 жаранга 20 000 сом мөлчөрүндө айып салынды. 1 октябрдан тарта Манас аэропортунун имаратына жүргүнчүлөр гана кире алат, коштоп жүргөн адамдар киргизилбейт. Аэропорттун терминалынын бир бөлүгүн жаңылоого байланыштуу дагы 2 жаңылык бар. Эми ички каттамдар залы аркылуу кирүү жана чыгуу эшиги бирөө гана болот. 10 октябрдан тарта аэробекеттин унаа токтотуучу жайы жабылып, жолдун аркы өйүзүндөгү унаа токтотуучу жайлар гана иштей баштайт. Тротуарга жайылган акча. Бишкекте $7,000 обузалаган жактоочу кармалды. Бул тууралуу бүгүн 30 сентябрда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, 24 сентябрда жактоочу акчаны алып жаткан кезде колго түштү. Ал ири суммадагы каражатты Ленин райондук сотунда каралып жаткан кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарууга жардам бериш үчүн талап кылган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, соттун чечими менен тергөө абагына киргизилди. Ошто автобус менен тазалыктын унаасы кагышты. 29 сентябрь күнү Ош шаарындагы Навои көчөсүндө номер 43 автобус менен тазалыктын кызматтык унаасы кагышты. Бул тууралуу окуянын күйөөлөрү билдиришти. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаиловдун айтымында кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Бул жеке менчик тазалык унаасы азыр экспертизага жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгына ылайык ким күнөөлүү экени аныкталат. Автобусту жөн эле кырып кеткен тазалыктын унаасы оң тарапка айдаган окшойт. Негизи тазалык унаалары күндүз эмес, түнгүсүн жүрүшү керек, деди ал. Аны жөн эле камап койбосун. Таш барак жоготсун. Айсулуну кандай денесин кандай кылды? Жанчаланган денесин кучактап кан жутуп отурабыз. Маркум Айсулунун жакындары кайрылуу жасашты. Бүгүн 30 сентябрда Жети Өгүз районунун Барскон айылында маркум Айсулунун сөөгү жерге берилди. Жаш кыздын жакындары кайрылуу жасап, мындай кайгылуу окуялар улам-улам кайталанып жатканына наразычылык билдиришти. Зөөкүрлөр жаш кыздарды зордуктап, андан соң өлтүрүп, денесин тебелеп-тепсеп, каалаган жерине ыргытып же көмүп салышууда. Мындай кылмыштарга чара көрүлүшүн суранабыз. Ата-энелер кан жутуп отурат. Тал чыбыктай буралган 17 жаштагы кыз мына ушундай өлүмгө дуушар болду. Күндөр бою аман табылабы деп үмүт кылып издеп жүрдүк, бирок жанчылган денесин кучактап кан жутуп отурабыз, дешти алар. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кар жаашы мүмкүн. 1 октябрга карата аба ырайы. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча 1 октябрда түндө Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облустунун той этектеринде жана тоолуу райондорунда, Баткен облустунун тоолуу райондорунда жамгыр, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын облустарында жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Ош облусунун өрөөнүндө, Баткен облусунун дыйканчылык аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Айсулууну акыркы сапарга узатуу. Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунун Барскон айылында 30 сентябрда Айсулуу Мукашеваны акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Ички иштер министрлиги Ысык көл облусунда өлтүрүлгөн 17 жаштагы Айсулуунун өлүмүнүн чоо жайы боюнча маалымат берди. Маалыматка караганда 27 сентябрда 20:30 жаран милицияга кайрылып, 2008 жылы туулган кыз
12:30 чамасында Каракол шаарына таанышына конокко кетип кайра кайрылып келбегендигин билдирген. Аталган маалымат Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Иликтөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, жабырлануучуну Жеңиш айылындагы Азамат пляжынан түштүк тарабындагы алма багына алып барып, шектүү ал жерден саат 13:00 чамасында кызды зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын чыгыш тарабындагы көлмөгө алып барып, монтуп өлтүргөн деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мыкачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы Айсулуу Мукашева акыркы сапарга узатылды. Өспүрүм кыздын энеси жана туугандары анын өлүмүнө шектелип кармалган жаранга катаал жаза берүүнү талап кылышууда. Айсулунун өлүмүнө шектелип кармалган жаран жашы жете элек кызды күч колдонуп зордуктап өлтүргөнүн мойнуна алган. Салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндөр издеп жүрөбүз тооташтан. Аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлгөн өлүктү таап кучактап канжыртып атабыз. 11-класстын окуучусу Айсулуу Мукашева ата-энесинен уруксат сурап, 27 сентябрь саат түшкү 12 чамасында Жети Өгүз районунун Барскон айылынан курбусу жашаган Каракол шаарынын Жеңиш айылына сапар тарткан. Бирок Айсулуу ошол күндөн тарта дайынсыз болуп 29 сентябрда ата-энеси жалпы элге кайрылып өспүрүм кызды табууга көмөктөшүүгө жардам сураган. Ушул эле күнү кечинде Айсулуунун сөөгү Боом капчыгайында табылганы тууралуу суук кабар тараган. Айсулуунун агасы Сыймык Нарынбек уулу милиция алгач арызды кабыл албай, күтө турууну сунуштаганын айтууда. Ал эми Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык Айсулуунун жакындары милиция бөлүмүнө саат кечки 8:30 кайрылган. Маалымат Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүндө каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү башталган. Барскон айылына күнчыгыш тарабынан кирип бара жаткан май куюучу жайдын биринин видео көзөмөл камерасынан дайынсыз болуп жаткан Айсулуу Мукашева 27 сентябрь күнү болжол менен саат 12:45 чамасында Honda Stream'ге отуруп кеткени аныкталган. Унааны АК аттуу адам башкаргандыгы белгилүү болуп, шектүүнү кармоо максатында кармоо планы киргизилген. Тергөө маалында такталгандай, шектүү АК ошол эле күнү өспүрүм кызды унаасына салып, Жеңиш айылынын Азамат пляжынын түштүк тарабында жайгашкан алма багына алып барган. Ал жерде болжол менен саат 13 чамасында жабырлануучуга карата күч колдонуп зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көлмөнүн жанына алып барып, мыкачылык менен муунтуп өлтүргөндүгү аныкталган. Ошол эле күнү Айсулуунун сөөгү Чүй облусунун Кемин районунун Желарык автожолунун 14-чакырымынан табылган. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги белгилегендей, АК кылмышты жашырууга аракет кылып, далил заттарды жашыруу максатында автоунаасын жууп тазалап таштап кетип, уюлдук телефонун жана сим-картасын жок кылган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жана Жети Өгүз милициясынын кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын кичи райондорунун биринде жашынып жүргөн жеринен бир нече жолу соттолгон 1984 жылы туулган АК аттуу жаран аныкталып кармалган. Айсулуу үйдүн улуусу болчу. Андан кийин дагы 2 иниси бар. Ал быйыл мектепти аяктап, жогорку окуу жайлардын бирине тапшырууга даярданып жаткан. Агасы Айсулууну ата-энесине күйүмдүү кыз болчу деп эскерет. Аны жөн эле камап койбосун. Тасбарага жоотсун.
kalsın. Ulayban bunu beni kalmasın. Sıranam daha sıranam. Şimdi bir olmaz mı? İstersin çocuğun kendine. Hayırları bir dememi. Kamçıyak taşıyıcı, Sadır Japar. Mına ушундай окуялар кайталангандын эле үстүндө жаш кыздарды өз билгендериндей зөкүрлөр мына зордогонуна жараша өлтүрүп, анын денелерин жанчып, каалаган жерлерин ыргытып, көмгөнүн көмүп ыргытып атат. Эмнеге ушуга чара колдонуп бериңиздер? Ушундай зөкүрлөрдү. Эне аталары кан жутуп атат. Биз ошон үчүн сиздерге өтүнүп суранып атабыз. Урматтуу Камчыбек Ташиевич, элдин үнүн угуп коюңуз. Биздин ичибиз күйүп атат. Кан жутуп атабыз. Тал чубуктай буралган 17деги кызды салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндө бери издеп жүрөбүз. Тооташтан аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлүптү таап кучактап кан жутуп атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Сизден суранабыз биз. Жардам бериңиз бизге. Күнде азапқа таж жасау, қойылыштар болады, елдің ең бірінші талабы. Ошо баланы чыгарып берсин. Ошо кармалды ошо баланы чыгарып берсин. Элдин ортосуна салалы. Мындай болбойт мындай. Элдин ортосуна чыгарып түрмөгө эмес, элдин ортосуна салсын. Эти кичинекей кызды өмүрүн кыйган бул кандай айбан, акмактар, өздөрүн жоготуш керек ушинтип. Ошону ортого салып берсин. Түрмөдөн эртең эле чыгат ал түрмөдөн. Элдин ортосуна чыгарып берсин. Бардын ушулар туугандары көз үйдө кан жутуп отурат баары. Эмнеге баары эле эме кылыш керек? Бүгүн биз ыйлап атсак, эртең дагы бирөө ыйлайт. Ушуну токтотуп бериңиз, чара көрүп бериңиз. Камалбасын, атылсын. Өлүм жазасына жазып бериңиз ушуну. Кызыбызды кандай кылып өлтүрсө, ошондой өлүм жазасына жазып бериңиз ушуну. Өкүм чыгарып бериңиз, сизден суранам мен. Сентябрдын 30-у мына 5-тер чамасында азыр Айсулууну акыркы сапарга узатуу сенаты болуп турган ушул. Бирок жалпыңыздардан эң биринчиден жалпы туугандарынан ата-энесине жараткан Алла сабыр берсин дейли. Мына ушул Айсулуунун жаткан жери жайлуу болсун. Бирок ар бир ушундай окуялар болуп кетпеш үчүн ушундай нерселерди алдын алуу максатында жана ушул жазаны күчөтүлсүн деген эң биринчи туугандарынын талабы ушул болуп турат. Öyle oldu. Günler olat, uşun emret çağıp, azap çekip, kanjıtır uşunday iylap atkan yerden yet aş çekip ketiyor, bunu taksın eski turanda. Oşol uyga andan göre uşun jardam berişimiz gerek. Oşol uyga kayırışımız gerek bu turgandarım. Ana demi baratkanda özünü ayvillesen özünün tartibi var. Bargandaga çeyin janazaga turduğumuzdarбы, tameki tartmay жоқ. Baratkanda жерден жетіден күрегір топырақ салыңыздар. Анан кайра кайтып келатканда бир туугандарым, кайтып келатканда сөйөк салган басын асып кетпейсиздер. Анан да эскертип коеюн, могу жаназага келген баалда дайыма башыңарда ак калпак болуп жүрсүн, ак калпак кийип жүргүлөр. Чынбы аялдар болсо жылаңмаш келбей, жоолуктарын салынып, маркумду ата неме түзү керек да, сыйлап, урматтап. Ошондуктан жана ак сапкайлериңиздерди, баш кийимиңиздерди өмө эскертүү ие жүрүңүздөр, макулбу? Канча адамды кайгыга салып мындай канча адамдар кан жутуп турат. Ушундай зөөкүрлөрдүн айынан толук жазасын күчөтүлгөн алып мындай зөөкүрлөрдү элдин ортосуна ташпарамалыш керек. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.
الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو